Бүгін шығарып қойсын, бүгін талап қылауыз. Біз талап қылауыз, сұрамайыз. Мен садырдан дағы сұрамайым, ташыдан дағы сұрамайым да. Талап қылауыз да, біз талап қылғаны келдік, талап қылауыз. Егер біздің сөзімізді ұқпаса, біз мына жолды тосауыз. Тосауыз біз ше. Мен қамаса қамап қойсын. Біз үшінше шыдадық, шыдап келдік. Қанша күннен бері шығарып қойсын деп сұранды. Чөгөлеп атамыз. Biz onun aslında çökelегенге біздің ешқандай бізде негіз жоқ. Biz ушунчалык келдік пе? Biz тосып қоя береміз. Келіп өздері чөгелесін мына жерге келіпші. Biz misal үшін biz Адахан менің арқамда ушунча 80% елім бар дейді. Адаханның арқасында да ел бар. Мирлардың арқасында да ел бар. Ел тұрады. Biz дағы ошоны ел, biz ошо шайлаған biz да елбіз. Адаханның арқасында тұрғандағы ел, Мирлардың арқасында тұрғандағы ел. Ошону мен ачык эле айтып коеюн. Садыр ака, Камчы ака, Зулушев мырза, мына ушулардын кылып атканы көр адамга дагы белгилүү болуп калды. Сокур адамдагы акылы менен туйгандай жөнөкөй эл жөн эле туюп, бийликтин баягы кайталанма кылыгы деп калдык. Туурабы? Эмне дегенде мына будан өткөн буга чейинки президенттердин бүт бардык катачылыгын булар биринчи күндөн баштап кайталаганын көзгө сайып Адахан Мадумаров айткан. Мыйзамдын талаасынан чыгып кетип атасыңар деп айткан. Мыйзамдын талаасынан көзүнө сайып көргөзгөндөн баштап Адахан ака менен душман боло баштады. Туура айтат мына жерде балдар. Мышыгы илагдай болуп Садыр ака түрмөдө жатканда, жанына адам жолобой калганда, Адахан ака эркектик кылып, эр жүрөктүк кылып, эч кимден коркпой ошол жерде чындыкты айтып турган чыркыратып. Азыркы кошоматчылар башын кумга тыккан страустай башын тыгып, кокус мен көрүнүп калсам, мен жаман көрүнөм да ошондо эч кимиси көрүнбөй отурган эле. Ар бир мезгилде Адахан аканын ушундай чынчылдыгы бар, бетке айтып, ошол акыйкатсыз нерсени коргойт. Кана ошондой саясатчыларыбыз көп болсо, баары жоо кеткенден кийин кылчың ташка чап деп, бардык иш бүткөндөн кийин анан кийин кыйын болуп оюн айтып коюшат. Мынандай кылса болот эле, анандай кылса болот эле деп. Кезинде айтыш керек. Кезинде. Азыр Садыр ака айтып атпайбы, биз айтып атабыз, Садыр акага айтып атабыз, жетпейт деп. Кандай жетпейт? Көзүнө сайып жеткизгидей кылып айтып атат эндер. Ошонун башында Садыр ака турат. Мына Мирланды ушундай кылып атабы, кыла бергиле деп атат. Ташип киргизгиле деп атат. Ошонун айынан отурат. Эмне дегенде мен айтып коеюн. Бүгүн Адахан ака сынса, Кыргыз эли сынды деп ойлогула. Бүгүн сынгандан кийин эртең областтын деңгээлинде сындырат чынчыл жүргөн балдарды. Андан кийин райондун деңгээлине өтөт. Андан кийин айыл өкмөттүн деңгээлине чейин тазалайт. Диктатура Текебаев туура айткан. Түркменстан болобуз деп. Түркменстанга жеткизбешибиз керекпиз. Биз да элбиз, биз да журтпуз. Үйдө отуруп алып кыйкырып, көчөгө чыкканда буйрукту кыпчыбай, эркекче жүрөлү. Та бир нерсени айтып коеюн. Адахан Мадумаровдун протоколу боюнча. Протокол мен макулмун. Мыйзамсыз нерсе болсо жоопкерчиликке тартсын. Кимиси болсун. Адахан ака болобу, Камчы ака болобу. Давай, тегиз козгосун ишти. 39 протокол турат. Жанында эле. Ташкент протоколу бар. Ал Адахан аканын жумушчу тобунун протоколу боло турган болсо, мамлекеттик деңгээлде түзүлгөн протокол турат. Андан жогору статусу. Давай экөөнү кошо тартып, экөөнү бир клеткага киргизип коелу. Макулбузбу? Макулбуз. Ал нерсе болбой атат. Бирок бул нерсе азыр болбосо, бир тараптуу болсо, 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт. Адахан аканын башына күндү тоскон булут
Ташиевтен да башына келдік. Ескертіп қойын. Ұқпай атат деп атасыңар. Ұқпай атат деп атасыңар. Ұғып атат. Жоқ, Мыйзам таласына мен өткенде да сөйлегенде айтып кеттім еле. Мыйзам таласына қаншалық ерте келсе, ошончолук бийлиги бекем болот. Мыйзам таласына келсе, мен Садырака менен Камчакандагы Зулушевду да колдойм. Ана Мыйзам таласы. Биз бул кордукту жөнөкөй карапайым көрүп эле келгенбиз. Милиция тыркыратып апарып, мыйзамсыз камап, акчаңы алып чыгарып бергенден кийин сөгүнүп кете бергенбиз. Ошону укукту талашканга эркибиз же деңгээлибиз жеткен эмес. Деңгээли жетип, дүнүйөлүк, мамлекеттик деңгээли чоң адамды дагы бурмалап камайым дегени бул эртең өзүнө оргазгандык менен барабар. Бүгүн Мадумаров ошолорго түшсө, эртең кудум эле ушул бийликтеги Камчыбек да ошолорго түшөт. Качып айланып өтө албайт. Келет бийлик, анан кетет. Байгыл Тимур таган эле, келериңде дүнүйө жаркыраган айнектей, кетериңде дүнүйө түбү түшкөн чайнектей бол. Чайнектин түбү түшкөндө бол, жаңды эч ким калбай калгандан кийин ушул биздин сөздөрдү эстейсиңер. Бул бир маселе. Адахан ака тууралуу мына жерде бар жок айтып кетти, мен да кыстарып айтып кетейин. Парламент 11 класстагы бала менен 5 жылдык окуу жайын жакшы бүткөн, кызыл диплом менен бүткөн мына университеттин баласындай айырма берип атат. Айбек деген депутат сурап атат, чын эле ушундайбы деп кече. Юстиция министринин орун басарына сурап атат. Чын эле ушундайбы десе, ал ооба деп атат. Мадумаров ака Адахан ака көзгө сайып көргөзүп атса, мыйзам улук конституцияда мыйзам жогору турат деп атат. Не деген биз маңкурттар да келип алганбыз. Ошол маңкурттар буйрукту аткаргандан башканы билбейт. Буйрукту аткарат, кетет. Эртең жоопкерчилигин Камчыбекке тартат. Буйрукту аткарат, кетет. Эртең Садыракка тартат жоопкерчилигин. Бүгүн тартпайт. Келет бирок. Кече эле протоколду айтып атканда Адахан ака айткан. 40 жылда келет деделе, бул чындык чыгат деделе, 40 жыл айланбай, 40 күн айланбай 39 протоколдун жүзүн көрдүк го. Туурабы? А 39 протокол менен 5 протоколдун айырмасы ат менен тойдой болуп атат го. 39 протоколду танскалап, жиликтеп 48 койдун жилин 48ге бөлгөндөй Исмаил Сакып менен Айчигитип танскалап бөлүп берип атат го. Кандай чечмеленерин, кандай бомба турганын, кандай мина турганын. Эл ойлонбойлубу? Мына биз боптур, отура берели, бардык нерсе кеткенден кийин кылычыңы бокко чап. Бокко чап отура бересиң. 45 малыңы көчөгүн карап отура бересиң. Миллиондогу миллиарддаган дүнүйө кетет Кыргыздан. Эртең бир мамлекеттин колониясы болосун маданияттуу. Келип алып туруп, ошонун ишканасында кул болуп иштейсиң. Кул болуп иштегенде да кантип иштейсиң? Баягы саткын Кыргыз, Алимбектин баласын саткан Кыргыз, дагы да бириң сатып, 10 миң, 15 миң айлыкка бириң сатып, ошонун ордуна аңдып иштейсиң. Азыр көкүрөгүң толо. Тала түздөн акчаны иштеп, Кудайга шүгүрсүңөр. Жериңизди коргойлу. Мындай эр жүрөк жигитибизди коргойлу. Мына өсүп келаткан, Мирланд өсүп келаткан жигит деп атат. Мен бул баланы өзү жакында мына былтыркы Кемпироваттан таныдым. Ушундай балдарды бешиктен бели чыга элек сындырып, анан кийин бир дабдыр, аны бир деген дабдырдап келип алып, тултуйтуп аны суроого жооп бере албай, тертеп тепчип, чыгып алып буйрукту аткарып отурат. Биз ошого жол бербешибиз керек. Мыйзам чегине бүгүн Садырака менен Ташиев Зулушевдор бүгүндөн баштап түшсө, бүгүндөн баштап утук ошолордуку. Бир
гана нерсе, элдин бүт бары бир эле нерсе. Мыйзамды орнотуп берсе биз тирикилигибизди кыла беребиз деп атат. Мына бизнесмендер мыйзамсыз нерседен бул сот, биринчи инстанциядагы сот чөттөгүнү алып алыптыр, башка чечет, экинчиси башка чечет, упратып бизнеси калып соттун аркасынан жүрөт. Азыр эмнеге крыша кармайт? Кылайын десе жырткычтай ар бири келе деп турат. Анан прокурорду, милициядан бирөөнү крыша кармап алып, анан кийин айтып койчу деп. Биз ушудан качан арылабыз? Жаш балага окшоп. 5-класста акам бар, ошого айтам дегенде болуп, айтып койчу мынаны деп. Бирөөнүн этегин кармап, коробкага ар нерсени салып, ай сайын ошого кошоматчылык кылып, тыйынын берип, ошентип жашап атабыз. Ошондой жашаган күттеги адамдар үйүндө отурат азыр. Аналар эмне чогулду ошолорду кууп чыкпайбы ана дубинка менен милициялар деп. Биз ажырым болуп калды азыр. Чындыкты айткан адам душман, кара жалааны жапкан адамдар эл баатыры. Ана бул Бекзатка эл баатыры деп эле берип койгула. Мына урайымды камаганда жанына кошо камагыла ошону. Эмне деген сөздөрдү айтпай атат. Төшөгү калбай атат, башкасы калбай атат. Оозунан агып кирип карайт чыгып атат. Улуу урматтуу элим журтум, ар дайым кыргызыма тен соолук берсин, тынчылык болсун. Биздин акылынан адашкан бийлик акылына келсин. Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиповду урматтуу деп айткан адамдарды паткалым адамдар деп билемин. Ошуга мен ошо урматсыз бийликке, президентке, мыйзамсыз президент десе деле болот. Негизи бул далилденип эле жатат. Камчыбек Ташиев дагы булар окшош экен, экөө тең бири-бириге. Мисалы үчүн Садыр Жапаров бийликке келген жерге чейин канча убадаларды берди, биринде аткара алган жок. Мисалы өздөрү суроо берип көрсүн ушу бийликтен төбөлдөр. Адилеттүүлүк үчүн күрөшүп, адилеттүүлүк үчүн элге жасаган иштер, ушуну адилеттүү иш кылдым деп өздөрүнө баа бере алабы биринчи учурда?